Ысык көл кээде тынчта, кээде толкун, толкуса толкунна мен ортокмун. Жашоодо канча жолдош күтсөм дагы, бир сырдуу сендей жолдош күткөн жокмун. Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биз тазалык кимден башталат деген темада маек курмакчыбыз. Анда чогуу көңүл буралы. Анда азыр ушул тазалыкты камсыз кылган адамдарга бир-эки суроо менен кайрылып көрөлү. Сиз азыр эс алуучуларга кандай кам көрүлөсүңөр жана эмне кылуу иш-аракетин кылып жатасыңар? Эс алуучуларды кам көрүү бул жыл ичинде иш чараны түзүлүп, ошол иш чаранын негизинде жүргүзүлөт. Жергиликтүү бюджеттен быйылкы жылы ошол айылдык пляждарды калыбына келтирүү ретинде 1 миллион сом акча каражат бөлүнгөн. Анын 720 миңи 1 километр 540 метрге түнкү жарыгы киргизилди. Автономдук 100-чү трансформатордук подстанция коюлду. Жана кум төгүлүп, акыр-чикирлерди чыгаруу боюнча биздин контейнерлер, мусорный бактардын баарын орнотконбуз. Андан тышкары эс алуучулардын коопсуздугун, санитардык кырдаалды реттөө боюнча 35 бала биздики эмгектенип атат күнү-түнү. Ушул иш-чаралардын баарын биз ойлойбуз, быйыл болбосо дагы эмдиги жылдарда эс алуучулардын көбөйүшүнө жол бермекчи. Саламатсыңбы, өзүң тааныштырып кетсең? Бияк биз жаштар уюмунун мүчөсүнүн Адылбеков Суан. Ошол жакта жаштар уюмунда иштейбиз. 35 бала азыр кызматта. Рахмат. Ушул жакты тазалап, жана ушул жакты жыйнап жатасыңар, жана ушул жакты жыйнап канча мал тазалап, канча мал жыйнайсыңар? Эртең менгисин кечинде, кечкисин уборка, общий уборка көрүп турганда павильон, бүт подрядтар чыгып тазалап жардам беришет. Анчалык деле оорчулугу жок. Кээ бирөөнө эскертүү берилет, баарына эле. Күндүз бурналарга, таштандыларга таштандылат. Ушул жактан чыккан таштандылар каяка алып барылып төгүлөт? Бул Тамчы айылынан өйдө көздөй 8 километр өйдө бар, свалкага барып төгүлөт, мусорный эмелер. Аларга техникалар бар, иштелет. Жаштар уюмунун ичинде аларда. Ошо. Ушундай элге тазалап, ушундай сонун шарт түзүп берип жатасыңар, жана ушул кылып жаткан эмгегиңер бааланабы? Баланат деп ойлойбуз, ишке ашат баары. Акырындык менен болот буюрса. Жаштар уюму качан жана эмне максат менен түзүлдү эле? Жаштар уюму деген бир 4-5 жыл болду түзүлгөнүнө. Тамчы айылынын жаштары бул азыр пляжды карап атышат. Бул жаштар уюмун ким уюштурду? Тамчы Айылдын жаштары эле уюштурду. Биякта төрагабыз бар, Мусаев Эркин деген. Ошол азыр биздин жаштардын төрагасы да. Силер азыр ушул жерди тазалап, эс алуучуларга абдан сонун шарт түзүп берип жатасыңар. Анан жаштар уюму түзүлгөнгө чейин менен азыр түзүлгөндөн кийинки айырмачылыктар барбы? Кандай айырмачылыктар бар? Айырма чоң бир топ эле болду. Мурун түзүлө электе бу жакта вообще ызычуу, бу пляж кийир болчу да, эч ким карабайт. Азыр уже жаштар чогулуп, сүйлөшүп, уже эртең менен кечкисин пляжды тазалап турат да. Ар бир пляжда эзбуларды шайлашкан. күндө эртең менгисин саат 7:30, 6:30, 8ге чейин проверка жүрөт. Тазалык боюнча жана тынчтык боюнча. Байкеңер азыр эле айтып кеткендей, биякты жыйнап жатканда силер кечкисин жардам бересиңерби, жана эмне кылып жардам бересиңер? Мусорга чогултуп жардам беребиз. Урналарга таштапчы.
чогултушабыз. Атайын өзүнчө мүшөктөр бар, мүшөктү урнага киргизип туруп, урнаны көтөргөндө мүшөккө толуп калат, барып төгөбүз. Силер ушул жакты жыйнап тазалап койгондон кийин башка адамдар келип таштандылар, таштап же чачып кетсе, силердин ачууңар келип нааразы болбойсуңарбы? Жок, болбойбуз. Өзүбүздүн жумушубузда. Мынакей азыр ушул жердин тазалыгы үчүн кам көргөн адамдардын оюн уктук. Анда азыр эс алуу ушул жерге келген эс алуучу адамдардын дагы тазалык тууралуу оюн угуп көрөлү. Кандай дейсиз, бул эс алуучу жайды таза деп айтса болобу? Болот. Сиздин оюңуз кандай? Бул жакты таза кармаш кимдин милдетинде? Бул жакты тазалаган адамдардынбы же эс алып келген адамдардынбы? Бул жер тазалышын немесин сактоосун биринчиден эс алуучулар өздөрү порядокто караш керек. Албетте ошол жерде тургунчулар өздөрү пляждан кийин тазалап туруш керек, милдет. Саламатсызбы, кандай дейсиз? Бул жакты таза деп айтууга болобу? Азыркы мына отурган жерибизби? Эми кичине мындай дүмбүл-сүмбүлдүн чупачак немелери болбосо да, вроде таза эле, мындай көп деле эмес. Суу таптаза экен, бирок таза. Сиздин оюңузча, бул жакты таза кармоо кимдин милдетинде? Өзүбүздүн милдетибизде. Именно ошол жерде ар бир адамдын өзүнүн милдети. Ушул жерде эс алып атасыңбы сууга түшүп. Отурган жерин тазалап, жакшынакай болуп, сууга түшүп тазалап кетиш керек да. Эми болот таза, бүгүнкү күнгө таза экен, мындан аркысын билебиз. Азыркы учурда таза экен. Бул тазалыкты мындан дагы ары таза сактап кетүүгө, бул жакты таза кармоого кимдин милдети деп ойлойсуз? Ар ким өзү таза болсо эле коом таза болот да. Биз мен өзүм таза кармасам эле баары ошондой эле ар ким өзү таза кармаса таза болот. Анан бирөө тазалайт эле деп тыштап койсок таза болбойт анда. Анда монча кишиге бир киши жооп бере албайт да, бир киши артынан жүрө албайт да монча кишинин артынан. Эми биздин оюбузча таза деп айтып, биз ал өзүнөн зависит этет да. Бул тазалыкты деген өзү сактайсың. Например, мояка деген кир немелер чыштабай, өз урналарга чыштап неметсек, тазалыкты сактай алабыз деп айта алам. Ар бир киши өзүнүн эмесин тазалыгын сактап, өзүнүн отургандан кийин немелерин алып кетип мусоркага салсачы. Мындай өзүнүн алтын жерге болгону ушуну коргошубуз керек, тазалык сакташыбыз керек. Азыр ушул эс алуучу жай тазабы? Эми смотря, таза эми. Таза эле азыр буюрсачы, таза да мындай. Мурункуга караганда тазараак да, жылдан жылга эми Кыргызстан эми өркүндө өскөнгө жараша, кишилер көп келгенге жараша кичине тазарып, терек жеттер оңдолуп атпайбы? Таза. Саламатсызбы, сиздин оюңузча бул жакты таза деп айтууга болобу? Саламатсыңарбы? Жок, азыркы учурда пляждын состояниясы абдан эле начар. Анткени эс алуучулар маданияты жок болуп атабы, тамекини тартып тыштап коюп аткан кездерди деле байкап жүрөбүз. Ичип, жеп, бөтөлкөлөрдү тыштап былгап атышат. Бул эң эле жаман көрүнүштүн бири. Тазалаган жер таза эмес, таза кармаган жер таза демекчи. Сиз кандай ойлойсуз? Бул жакты таза кармаш кимдин милдетинде? Бул биринчиден ар бир адамдын өзүнүн ичиндеги болгон маданияты. Ар бир адам негизиле ушул жерде Кыргызстаныбызды, жашаган жерибизди, пляж болобу, үйдүн тегереги болобу, өзүнүн мындай сознаниясы болуш керек да. Ошондо мен ойлойм, эгерде ар бир адам өзүн кандай десем тартипке алып, ушу жерде былгабайын деп неметсе, биздин жерибиз таза эле болот го деп эсептейм. Кандай дейсиңер? Бул жакты, бул эс алуучу жайды таза деп айтууга болобу азыркы учурда? Эми мисалы Чолпон ата Бостерге салыштырганда бул тамчынын көлү таза деп ойлойбуз. Анткени биякта киши тамчыда киши Бостери жана Чолпонго караганда бир аз азыраак келет.
Бул жакты таза кормоо кимдин милдетинде? Ар бир адамдын өзүнүн милдети, эс алуучунун да милдети. Анан албетте бул жакта жаштар уюму жана айыл өкмөтү милдет деп ойлойм. Жоопкерчиликти мен бирөөгө жүктөп койгонго бул оор нерсе. Бир киши көп территорияга жетише албайт, бирок өзүбүздөн баштасак жакшы болот эле. Мороженое жейли, алып барып салайлы мусорный ящикке, балыкты жейли, аны алып барып таштайлы. Ошентсек көлүбүз таптаза турат. Мынакей азыр чак түш, адамдардын бардыгы тамактанып аткан учур, анда мен дагы чогуу тамактанып алайын. Аба ырайы абдан сонун. Азыр менин алдымда тамда турат. Бул таштандыны мен ушул жерге таштап кетишим керек, же болбосо бул таштандыны атайын таштандылар салынуучу идишке алып барып салышым керек. Бул чечим менин гана эркимден көз каранды. Бирок мен бул таштандыны атайын таштандылар салынуучу идишке алып барып салууну туура деп чечтим. Бул жак эртең менен абдан таза болчу. Азыр эс алчу адамдар кеткенден кийинки абалды көрүп жатасыздар. Ар кандай таштандыларга толуп калды. Эмне үчүн биз өзүбүз эс алып жаткан жерди таза кармай албайбыз же бул жерди таза кармаганга биздин эркибиз жетпейби? Бирок тазалыкты сактоо менден жана ар бир адамдын ичкиликтен башталыш керек. Ал эми ичкилигинен бир гана Кудай өзгөртөт.